Маданий дипломатия боордоштукту бекемдөө жолунда аттуу кыргыз-казак интеллигенциясынын 9-форуму эки элдин боордоштук сезимин ойготкон дагы бир жакшы иш-чарага айланды. Форумдун ишине ийгилик каалайбыз. Форумда сөз сүйлөгөн жогорку кеңештин төрагасы кыргыз менен казак элдеринин жакындыгын куштун эки канатына салыштырып, руханий дүйнө жана маданий мураста резилтен элдерди бириктирип келгенин белгиледи. Чындыгында достуктун жана ынтымактын негизи бул руханий дүйнө, жалпы маданий мурас жана адамдарды бири-бирине жакындаткан баалуулуктар болуп эсептелет. Булар эки элдин оозеки чыгармачылыгындагы, адабиятындагы, поэзиясындагы окшоштуктар, орток ойлор, бирдей тематикалык жана акын ырчылардын өнөр байланыштары. Эгиз элдин дүйнө таанымы, жашоо образы, салты жана жөрөлгөлөрү бири-бирине жакын болгондуктан ыйык тутканы, сыймыктанганы, жалпысынан руханий байлыктары да окшош болору табигый көрүнүш. Эки элдин көңүлүнүн төркүнүнө бир туугандык, жакындык сезимин ыроолоткон канчалаган мыкты уул кыздары болду. Жакшылык менен жамандык, ысык менен сууукта бири-бирин караан туткан, эки элдин достугуна даанакер болгон бизде Токтогул менен Жамбыл сыяктуу залкарлар арбын. Кесиптешинин сөзүн Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев дагы колдоп, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы маданий байланыштар мындан дагы бийик деңгээлге чыгаарына ишеним артты. Кыргыз поэзиясынын көрнектүү өкүлү Молда Кылычтын «Кыргыз-казак алаштан» деген сөзү бар. Сол айткандай, эки халыкка ортак дүние көп. Бизди тамырластык, тарих, тил, дин, дәстүр жақындастырып, ажырамастай жалғап тұр. Осы бауырластықты бүгінгі күнде де ең жоғары деңгейде сақтап келеміз деп сенімді түрде айта аламыз. Екі елдің президенттері Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Садыр Нұрғожаұлы Жапаровтың өзара сенімге, тең әріптестікке құрылған қарым-қатынасы осы сөзімізге айқын дәлел. Казакстандык жазуучу Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө жана калыптандыруудагы салымын белгилеп, бул улуу инсандын мурасы казак эли үчүн да баалуу экенин айтты. Куугун сүргүндү да көрдүк. Сол кезде биз кимге паналадык? Кыргызга келип паналадык. Москва мен Ленинградка дайындап откан ети мен сүтүн, онун камбаны аузун ачып тастап Қазақ пен Қырғызға үлестіріп берген осындай адам бола ма Қырғызда? Меніңше бар екен, Жүсіп деген адам бар екен. Болған екен. Қазақстан деген елдің, айбарлы елдің астанасында, я болмаса Алматы сияқты рухани астанасының орталығында Жүсіп Абдрахмановтың ескерткіші болу керек деп ойлаймыз біз. Болса екен деп ойлаймыз. Кыргыз депутаттарына Казакстан парламентинин сенатынын ардак грамоталары тапшырылды. Бул сыйлыктар эки тараптуу достукту жана кызматташтыкты бекемдөөгө кошкон салым үчүн ыйгарылды. Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты. Мындан сырткары бир катар эки тараптуу жолугушуулар да болуп өттү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу кесиптеши Маулен Ашимбаев менен саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды кеңейтүү маселесин талкуулады. Ал кыргыз-казак кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн белгилеп, чек ара өткөрмө жайларындагы көйгөйлөрдү тез арада чечүү зарылдыгын айтты. Маулен Ашимбаев да мамлекет башчыларынын ынак мамилеси боордош элдердин алакасын жаңы өңүттө өнүктүргөнүн белгилеп, парламенттер аралык байланышты кеңейтүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Форумдун алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Өзбекстандын Олий Мажлисинин сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева менен да жолукту. Жолугушууда эки элдин достугун чыңдоо, соода-экономикалык жана маданий байланыштарды кеңейтүү маселелери талкууланды. Нурланбек Тургунбек уулу чек ара маселелеринин толук чечилиши кызматташууну арттырууга өөлгү болгонун белгилеп, парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүүгө даяр экенин айтты. Өзбек тарап болсо Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө жогору баа берип, боордош элдердин алакасы мындан ары да чыңдала берерине ишеним артаарын билдирди.